Ең бірінші еске ала тұрған нәрсе, туғандар, баланы көрік дин жолында жүрген туғандарыбыз біріншілі балаға көңіл бұра тұрған нәрсе ошол екен, намаз оқытсам дейді екенбіз. Намаз оқытып қойсам, Құран оқытсам екен, ораза қармаса екен, қыз бала болса батырақ жол салындырып қойсақ деп бірінші көңіл бұрған нәрсеміз ошол болады екен. Біраз өзімен қоша намаз оқып, ораза қармап, жарым-жартылай ошенсе ушунчалык сүйүнөт экенбиз диндеги инсандар. Анан динди мындай эле карап койгон, батыштын көз карашы менен тарбиялаймын деген инсандар болсо, алар биринчи эле көңүл бурган нерсе бала тарбиялоодо. Алар айтышат экен, биринчи бала менен дос болушуң керек дейт экен. Өзүңдүн балаң менен достой мамиле кыл деп. Сизге ушундай сунуш айтат. Атадай болуп, өзүңдү өйдө карат, балаңды ылдый коюп, карасаң тарбия жакшы болбойт дейт экен. Балаң менен чогуу ойно, балаң менен чогуу жүр, баладай болуп, достошуп, ошондой мамиле кылсаң, балага туура тарбия бересиң деп алар сунуштайт экен. Бирок биз айтабыз, эң биринчи негизги нерсе Куранда дагы биринчи түшкөн аяттарды карап көрсөк, адеп ахлакка үйрөтөт экен. Адеп ахлак тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Иннама буису ли утаммима макаримал ахлак" дейт. Мен пайгамбар болуп жиберилдим, ушул адеп ахлакты толуктоо үчүн дейт. Пайгамбар болуп келдим силердин араңарга, ушул адеп ахлакты толуктоо үчүн дейт. Адеп ахлакты жеткирүү үчүн дейт. Алла Таала Куранда бир жерде пайгамбарыбыз ушундай даңазалап мактаган жери бар. Ал дагы Алла Таала Куранда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды айтат: "Албетте сен дейт, ушундай жакшы кулк мүнөзүнүн ээси болуп калдың" дейт. Көрдүңүзбү? Ислам дининде эң бир өйдө турган амал, айрыкча жигиттерибизди, жаштарыбызды тарбиялоодо эске ала турган нерсе ошо адеп ахлак экен. Жакшы кулк мүнөз болуш керек экен. Жаштайдан намаз окутуп коюу, жаштайдан бир Куранга түшүрүп коюу да жакшы экен. Бирок ошол нерсе Куран, намаз, ораза кармоо ушулар адеп ахлак менен, жакшынкай кулк мүнөз менен чогуу болбосо, ал эч нерсеге жарабай калат туугандарым. Ошондуктан өзүбүз да көңүл бура турган нерсе бала тарбиялоодо. Эгерде балдарды окутуп аткан болсок, ошо балдарга эң биринчи көңүл бура турган нерсе ушул адеп ахлак болуш керек. Адеп ахлак ушунча бекем баа берели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде айтат: "Эртең кыямат күнү" дейт, "момундардын эң бир ыйманы өйдө болгондор адеп ахлагы жакшы инсандар" дейт. Кулк мүнөзү жакшы инсандар дейт. Кулк мүнөзү жакшы болсо, адеп ахлагы жакшы боло турган болсо, анда кыяматта алхамдулилла момундардын эң бир ыйманы өйдөсү ошол болот экен.